Астана шаарындагы Казакстан президентинин архивинде легендарылуу Панфилов дивизиясынын түзүлгөндүгүнүн 85 жылдыгына жана анын жоокерлеринин эркиндигине арналган тарыхый даректүү көргөзмө ачылды. Экспозицияга буга чейин белгисиз болгон 50дөн ашык архивдик материалдар кирген. Алардын арасында Бауыржан Момушұлы менен Малик Габдуллиндин сейрек кездешүүчү сүрөттөрү, генерал-майор Иван Панфиловдун өздүк иши, аскердик отчеттор дивизиясынын Алматыда түзүлүшү жана 316 аткычтар дивизиясынын согуштук жолу тууралуу документтер. Ошондой эле кинохроника кадрлары бар. Иш-чара мекенди коргоочулар күнүнө жана жеңиш күнүнө карата уюштурулду. Уюштуруучулардын айтымында бул көргөзмө панфиловчулардын тарыхын баяндоо менен бирге жаш муунга тарыхы эс тутумдуу жана сый урматтуу өткөрүп берүүнү көздөйт. Можно отметить интересные фотографии. Документтердин жана уникалдуу документалдык далилдердин арасында ошол мезгилден сакталып калган кызыктуу сүрөттөрдү белгилей кетүү керек. Ал дивизия түзүлгөн учурдан тартып аны даярдоо жана окутуу жүрүп жаткан. Ошондой эле Алматыда окуу иш-чараларынан өтүп жаткан сүрөттөр. Иш-чара патриоттук тарбиялоого жана жаштарыбызды жаш муунду маанилүү тарыхый окуяларга тартууга багытталган. Значимым событием истории.